Суперинфо гезитинин жаңы санында. Кыргыздын номер 1 улакчысы Манас Ниязов үйлөндү. Биринчи жолугушууда эле ошол кызга үйлөнөрүмдү түшүнгөм дейт ал. Жанатта Баялиева: балдарым атасынын үйлөнгөнүн билишпейт. Бурулайды ала качып аны өлтүрдү деп кармалган Марс Бөдөшев 20 жылга соттолду. Уулумду кызды өлтүргөнүн далилдебей туруп соттоп жиберишти деп ыйлайт анын апасы. Роза Айтматова агасы Чыңгыз Айтматовду эскерет. Мен жазуучу эмесмин, бирок Чыңгыз агам тууралуу китеп жазууну туура көрдүм. Камыр ачытуучу дрожжи рак ооруларын чакырат дешет адистер. Ден соолукка зыянсыз ачыткы жасоону үйрөтөбүз. UFC'нин чемпиондук куру эми Кыргызстанда. Валентина Шевченко менен Йоанна Энджейчиктин эзелки тирешине чекит коюлду. Бөбөктөр Аяз атага кат жазышат. Аяз атадан ноутбук сурайм, аны менен интернетке кирип, атамды айыктыра турган дарыгер издейм дейт кичинекей Калыбек. Бактияр Токторовдун «Ыйлай деген ырын обону орустардыкыбы? Орусиялык Евгений Журин бул обонду 1984-жылы абакта жүрүп жазган дейт. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.